Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly dostlar, сабактар устулантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден коргонуучу, тосулуучу жолдору, куралдар. Ушул маселеде дагы бир маселеге келип жеттик. Бир темага, бул шайтандардан тосулуучу бир маселе. Көп ибадат кылуу менен Аллах Таалага көп санда моюн сунуу менен шайтандардан тосулса болот. Шексиз, эгерде Аллахтын пендеси, момун мусулман пендеси Аллахка болгон ибадаттарын, моюн сунууларын жана Аллахка болгон жакындоосу эгер көбөйө берсе, бул нерсе анын ыйманынын күчөшүнө себеп болот. Ал эми кайсы момун мусулмандын ыйманы күчтүү болсо, албетте шайтан ага келбейт. Балким мындай күчтүү ыйманга ээ болгон момундан качат. Качкан акыбалда шайтан жолобойт. Себептен Аллах Таала Кур'анда айткан: "Инна ибади лайса лака алейхим султан." Чыныгы менин пенделериме, ыймандууларга алардын үстүнөн сенин бийлигиң болбойт дейт. Муну ошо иблиске, шайтанга айтып атат Аллах Таала. Демек, чыныгы ыйманга ээ болгон, күчтүү ыймандын ээси, бекем ишенимдин ээси ушул пендеге шайтандын бийлиги үстөмдүгү эч убакта болбойт. Муну Аллах Таала эреже катары Кур'анда кабар берип койгон. Демек, момун мусулман, Аллахтын чыныгы пендеси дайыма өзүнүн ыйманын кубаттаганга жана күчтөндүргөнгө аракеттерди кылыш керек. Бул нерсе бир гана Аллахка, жаңгыс Аллахка көп ибадат кылуу менен, Аллахка моюн сунуу менен болот. Имам Муслим риваят кылган хадисте Абу Хурайра радиаллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: адам баласы эгерде Кур'ан окуган болсо, ошол Кур'анда сажда аятын окуса, дароо сажда кыла турган болсо, шайтан андан алыстап, ыйлаган акыбалда айтат: чорум куруп калсын. Адам баласы сажда кылууга буйрулду эле, жана сажда кылды, ошону менен бейишке кирет. Мен сажда кылганы буйрулдум эле, сажда кылуудан жүз бурдум, ошону менен тозокко кирем дейт. Демек, көп сажда кылуулар Аллах үчүн, көп намаз окуулар, ушунун баары жаннатка кирүүгө себеп болот. Албетте эч ким өзүнүн иши менен канчалык көп болбосун жаннатка кирбейт. Бир гана Аллахтын мээрими менен, рахматы менен, фазилети менен кирет. Бирок ошондой болсо дагы Аллах Таала сыноо катары бул дүйнөнү себептер жана натыйжанын дүйнөсү кылып койгон, себептердин дүйнөсү. Ошол себептерди аткарыш керек. Жана ошол нерсе мөмөлөргө натыйжа алып келет. Бөлө хадисте, Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: чыныгы момун өзүнүн шайтанын ушундай чарчатат, кандай силердин бириңер сапарда төөсүн же жылкысын чарчаткандай дейт. Мааниси, ошол узак сапарда кандай уна чарчагандай, момун мусулман өзүнүн катуу ибадаттары менен, Аллахка болгон ишени менен, орозолор менен, намаздар менен, Кур'ан окуулары менен, ушулар менен шайтанды чарчатып, кыйнап салат. Качан шайтан жүздөнүп каршы чыга турган болсо, ошол замат Аллахты эстөөдөн болгон камчы менен сокку жейт. Жана Аллахка болгон ошол пенденин жүздөнүүсү, анын Аллахка айткан истигфарлары, тооболары жана моюн сунуулары анын шайтанын катуу азапка келет. Шайтан ушундай акыбалда шайтан чыдабайт. Себептегенде ар бир кишинин шайтаны бар, жини бар, корийин деген. Бул ошол туулгандан баштап өлгөнгө чейин боло турган жин. Жана негизги соккуну пендеге бере турган ушул корийин болот. Себептегенде эң жакын жана эң акыбалды билген, сенин акыбалыңды билген ушу корийин болот. Жана ошол корийинди мурдун жерге шыкап, башын көтөрбөш үчүн пенде бир гана
көп ибадаттар менен буну кыйнайт. Албетте туура ибадаттар менен. Ибадат эки шартка жооп бериш керек. Ихлас жана иттиба, пайгамбарыбыз кылган ибадаттарга шайкеш болуш керек. Ал эми албетте жанагы күнөөкөр болгон пенденин шайтаны кайра күчөйт. Күчөп эс алган акыбалда жүрөт. Мындайча айтканда, өзү шайтан болуп калган үчүн пенде бунун шайтаны кошо бирге ошол ал жасаган иштер менен кайра семирип, күчтөнүп, ыракаттанып жүрө берет. Көп ибадаттар, адамдын көп ибадат кылуусу иблистин мурдун жерге шыкап, анын ачуусун келтирет. Себеп дегенде, жакшы иш, ибадат, моюн сунуу, Аллахка моюн сунуу, Аллах буйруган нерсени аткаруу жана тыйган нерсесинен тыйылуу. Бунун максаты жаман иштерди өчүрөт. Себеп дегенде Аллах Таала Куранда айткан: «Иннал хасаната юзхибна сайят». Шексиз жакшы иштер жаман иштерди өчүрөт, кетирет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: «Иттақиллаха хайсума кунта». Кайсы жерде болбосун, Аллахтан коркунуң, такыба болгонуң. Ва атби сайятал хасана. Жана жаман иштин артынан дароо жакшы иш жасагын, тамхуха. Себеп дегенде ал өчүрүп кетет ошол жаман ишти. Ва халиқин наса би хулиқин хасанин. Жана адамдар менен жакшы акылакта мамиле кылгын дейт. Бул пайгамбарыбыздан болгон эрежелер. Эгер ушул бир эле хадис, канча миңдеген хадистер бар, ушул бир хадистин акыйкатына жетип эгер амалга чыгара турган болсоң, эч бир кейбеген акыбалда ушул дүйнөдө жашайсың, жана кыямат күнү зыянга учурбайсың. Пайгамбарыбыз айтып атат: «Иттақиллаха хайсума кунта». Кайсы жерде болбосун, Аллахтан коркун дейт. Аллахтан корку такыбалык деген Аллахтын буйруктарын аткарып, тыйган нерсесинен жүз бургун деген сөз. Шариятын ишке ашыр деген сөз. Жана ва атби сайятал хасана тамхуха. Күнөөкөр күнөө жасабаган пенде жок. Себеп дегенде адам баласы өз кемчиликтүү. Билбей жасап алышы мүмкүн. Кээ бирде билип да жасашы мүмкүн. Бирок ушунун дагы алдын алып, пайгамбарыбыз айтып атат: дароо жакшы иш жасай кал дейт. Жакшысы ошол түрдөгү жакшы ишти жаса. Ошондо өчүрүп кетет дейт. Бул Аллахтын жакшылыгы, мээрими пендесине болгон. Андан соң бул дүйнөдө жакшы акыбалда жашоонун эрежеси ва халиқин наса би хулиқин хасанин. Адамдар менен жакшы акылакта мамиле кылгын дейт. Эгерде жакшы акылакта болсоң, бүт адамдардын баары сени жакшы көрөт. Жана бул дүйнөдөгү жашооң албетте жакшы болот. Кыйналбаган акыбалда жашайсың. Бөлөк хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, сахих хадисте: «Ас-салаватул хамсу вал джум'ату иля джум'a ва рамадану иля рамадана мукаффиратун лима бейнахунна иза иджтанабал кабаира». Беш мал намаздын аралыгы дейт, ортосу дейт. Бир жумадан экинчи жуманын ортосунда дейт. Рамадан менен Рамадандын ортосу, ушул аралыктар күнөөлөрдү тазалоочу аралыктар дейт. Бир шарт менен дейт пайгамбарыбыз: эгер кимде ким чоң күнөөлөрдөн алыс болсо дейт. Эгер кимде чоң күнөө жасабай, жанакы майда күнөөлөр бар, кичинекей күнөөлөр. Ошол кичинекей күнөөлөр болсо, ушул ибадаттардын ортосунда жуулуп кете берет. Ошонун баары, ушул нерселер шайтандын мурдун жерге шыкап, качырып, ачуусун келтирет. Албетте чыныгы пенде көп ибадат болуш керек. Көп намаздарды окуш керек. Бир гана парз кылынган эмес, сүннөттөрдү көп окуш керек. Албетте намазга бекитилген раватип сүннөттөрдү окуш керек. Мустахаб сүннөттөр бар, духа намазы бар. Көптөгөн намаздар бар, тахаджуд намаздары бар.
ошол намаздарды окуганга аракет кылыш керек. Канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Орозолор бар, сүннет орозолор, 1 жана 4 күнү. Ар бир мусулмандын күнүгө окуй турган Курандан вирди болуш керек. Ошо окуй турган өлчөм болуш керек. Канча болсо боло берет. Балким бирөө 1 пара окуйт, балким бирөө 2 пара окуйт, балким бирөө жарым пара, балким бирөө 1 барак, балким бирөө 1 аят окуйт. Ошол себептен бир сап болсо дагы ошону окуш керек. Күнүгө бирок окуш керек. Себептегине пайгамбарыбыз айткан, Аллах Таала аз болсо дагы дайыма жазалган иштер жакшы көрөт деген. Себептегенде бул эреже шайтан дайымдуулуктан четке кагат. Ал эми бул хадисте айткандай, эгер чоң күнөөдөн алыс болсо, жанагы кичинекей күнөөлөр кечирилет дейт. Демек, чоң күнөөлөргө тооба керек болот албетте. Бул чоң күнөөгө тооба кылыш керек. Ар бир чоң күнөөгө тооба кылыш керек. Эмки сабактан баштап, ошол чоң күнөөлөргө киришебиз, тообого, истигфарга. Бул чоңураак маселе. Аллах Таала ошону бизге насип этсин. Эми адаттагындай дуа маселесинде бул дуа пайгамбарыбыздан келбейт, бирок кээ бир сахабалардан, мурунку солихтерден келет. Бул эгерде кимдир бирөөнү мактай турган болсо. Себептегенде шариатта бирөөнү мактоо тыйылган. Себептегенде мактоо тажрыйбада көрүлгөн нерсе, кишини тескери кеткенге себеп болот. Кишини мактай берсең, чыныгы эле ошол нерсеге ишенип, анан кийин амалдарды кылгандан чегинип калат, тосулуп калат. Ошон үчүн ким мактоого татыктуу экендигин бир гана Аллах Таала өзү билет. Ошон үчүн кээ бир ошол мурункулардан келген, эгер мактай турган болсо бирөөнү, ошол киши айтышкен: Аллахумма ла туахизни бима якулун. Вагфир ли ма ла я'ламун вадж'альни хайран мимма язуннун. Аллахым, булар мен тууралуу айткан нерсеге мени жазалаба. Себептегенде мен булар айткандай эмесмин. Булар мактагандай эмесмин, мен андай пенде эмесмин. Вагфир ли ма ла я'ламун. Жана булар билбеген нерсе үчүн мени кечиргин. Чындыгында адам кемчиликтүү жана адам өзүн жакшыраак билет. Аллах Таала Куранда айткандай: Балил инсану ала нафсихи басира. Адам баласы өзүн жакшыраак билүүчү дейт. Бөлөктөр билбеши мүмкүн бирөө жөнүндө, ошонун негизинде мактай берет. Бирок адам өзүн жакшы билет. Ошон үчүн булар мен жөнүндө билбеген нерсе үчүн мени кечиргин деп атат. Вадж'альни хайран мимма язуннун. Жана булар мен жөнүндө ойлогондон дагы мени жакшыраак кылып койгон дейт. Мына ошол дуаны эгерде кимде кимди мактай турган болсо бирөө, ошону айтып койсо, бул жакшы болот. Албетте сүннөттөн дебейбиз, бирок жакшы мындайча айтканда фадоилул амал дейт, жакшы амалдарга кирип калат. Аллах Таала биз жөнүндө бизди мактагандарды Аллах Таала кечирсин, жана бизди да кечирсин ошол нерсеге. Жана биз билбеген, алар биз жөнүндө билбеген нерсени бизди кечирсин. Жана бизди алар ойлогондон да жакшы кылып койсун. Жана шайтан арабызды аралабай, шайтандын зыяндарынан, айлаларынан бизди сактасын. Жана жакшылык кайсы жерде болбосун, ошол жакшылыкты бизге буйрусун, жана ошол жакшылыкка бизди ыраазы кылсын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.